Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн өлкөдөгү саясий кырдаал жөнүндө сөз кылабыз. Бизде мейманда жарандык активист Рита Карасартова. Жогорку кеңеште премьер-министр бекитилди, өкмөттүн курамы бекитилди. Кечээ болсо жогорку кеңештин спикери шайланды. Өлкөдөгү бардык күчтөр мындай тынчтык үчүн бир максатка биригип атат дегенди билдиреби? Позитивдүү, согуш жок, алдыга жылуу керек болуп атканда. Анан көп нерселерди мындай мыйзам чегине дагы кайтаруу маселеси. Анткени ар бир революция бул мыйзамдуу иштен четке чыгып кеткен болот да. Ошон үчүн бул азыр кайра мыйзамдык жолго түшүү, мыйзам чегинде маселелердин баарын мыйзам чегинде чечүү маселеси болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм бул ооба тынчтык жол. Анткени башка мыйзамдуулуктан сыртка чыгып кеткенден кийин уже аябай оор болот да. Ошон үчүн бул тынчтык жол. Премьер-министр бекитилбеди, өкмөттүн курамы дагы бекитилди. Ошол өкмөттүн курамы менен таанышып чыктыңызбы? Таанышып чыктым, бир 15-20% жаңылантыптыр. Эми кандай десем, купунума көп деле толгон жок. Анткени себеби 3-чү революцияны жаштар жаңылануу деп башташкан. Ушу эскилер тажатышты. Кайра эле бир колода картаны ары бери чапкылай беребизби? Эмне булардан башка эч ким жокпу? Эмне үчүн? Прогрессивдүү, жакшы идеялар талкууланбайт. Эмне үчүн биз жолду талкуулабайбыз? Кайра элдер адамдарды талкуулап, кээ бир адамдардын атын айтып алып көчөгө чыгышып атышат, а бирок жолду талкуулаганды көргөн жокпуз. Мындай күч менен даңазалоо болуп атат да, мына момундай болот бүттү депчи. И ошондой риторикага дагы өткөнгө аракеттенген. Баягы уже 3-чү жолу бүгүн шайланып атпайбы премьер-министрчи? Биринчи, экинчи жолкусун көп кишилер тааныган эмес. Мен дагы бир партиядан кеткен, биздин партияда тааныган эмес. Анткени себеби мыйзам бар, нормалар бар, кворум деген маселе бар. Ошолор туура эмес болгондо байланыштуу тааныган эмеспиз да. Бүгүн мыйзам чегинде өткөзүштү, мыйзам чегинде өткөзсө, анда баары тааныганга мажбур болушат. Ошондо ошо эл көп болгондо ошону талап кылабыз десе, элдин эмесин кармаш үчүн ооба деп коет да саясатчылар. Но мыйзам чыгаруу бийликте жүргөн саясатчылар менен аткаруу бийликте жүргөн мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда айырма болуш керек, айырма бар. Баягы элдин баары ушундай болсун дегенде ооба деп айтып алган аткаруу бийликтин жаңы келип аткан жетекчиси кийин ишин аткара албай калышы мүмкүнүн билиш керек да. Анан эл дагы апе буну ушундай кайра площадьта туруп бийлик алып келсек көрсө бул деле эчтеке колунан келбей турбайбы деген маселе ошол жактан чыгышы мүмкүн да. А биз эми ошо мыйзамдуу нукка түштүк деп айта алабызбы? Бүгүнкү күн деп коелук, мыйзамдуу жолго түшүп бартабыз. Бирок ар бир киши баягы эме деп коет эмеспи? Бийликтин өзүнүн табияты ошондой окшойт да. Бийликке келгенден кийин дагы бийликти басып алууга, мындай өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө шаша беришет да дайымчы. Тескеринче тияка жиберип, ошолор дагы өзүнүн укуктары менен колдонуп, тетиги мектептен, айыл өкмөттөн башталсын, ошолор дагы чечсин. Мен аларга даңазалабайын дегендин ордуна тескеринче барын мен чечем дегенге барышат. Анан бүгүн карасам, ошо жаңы дайындалган премьер-министрдин тарапташтары президентке 3 күнүн ичинде кетем деген эркектик сөзүң бар деп кайра эме кылып атышат да, кысым жасап атышат да. Өзүнүн алып келген кишисин бекитип алганда деле кайра кысым жасай баштады. Мен жеке оюм деп атайын айтып коеюн, анткени партиядан биз бул маселени талкуулап эметкен эмес. Өзүм жеке оюмда президенттин бүгүнкү күндө аткаруу бийлигине кандай бир тең салмактуулукту кармап турганга орду керек. Ооба бир нерсени туура жасаган, бир нерсени туура эмес жасаган, жаштар качан өзгөрүлөбүз деп көтөрүлгөн, но парламенттин мөөнөтү бүтүп баратат. Аткаруу бийлик бүгүн жаңы коюлду, элдин талабы менен деп коелук. Анан президент легитимдүү болуп, жок дегенде парламент кайра шайланып келип, ордуна отуруп, мыйзамдуулук дагы бир бийлик бутагы отурду дегенге чейин президент туруп турса, мен ойлойм, бул тең салмактуулукту кармап турган
фактор болот да. Президент ушул Россиянын администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак менен жолукканы айтылды да. Ошол азыркы биздин окуяларга Россиянын саясатчыларынын же болбосо Россиянын өзүнүн кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү? Негизи эле Совет доору кулагандан кийин биз 70 жыл бирге жашап, анан бир кылым мурун биздин ата бабаларыбыз баягы кыргыздар жоголуп кетпесин, сакталып калалык деп өздөрү барып суранып киришкен да. Башка жагы көпкө чейин жок, биз алардын бийлигин тааныбайбыз деп бир топ согуштар болуп, 16-жылы үркүнгө чейин барышкан. Анан все-таки 70-80 жыл калыптанып калгандан кийин бизде ошолор биздин улуу байкебиз, ошолор бизге акыл насаатын айтып туруш керек, ошолор bir чечим чыгарарда ошол жакты кичине карап акыл насатын сиздин оюңуз кандай деп сурап коелук деген ойлору бар да көп, особенно Совет доорунда чоңойгон өскөн кишилердики да. Биз уже 30 жыл болду өз алдынча эгемен, эркин өлкө болгонубуздан. Ошон үчүн жаштар ошо эгемендүүлүктө өскөн, эмне эле кечке тиякты карайсыңар деген маселени көтөрүп келишет. Бирок экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы алардын саясатчыларынын негизи мамлекеттик саясаты туруктуу болуп, мындай профессионалдарга таянгандарына байланыштуу. Алар бир дагы мурунку 15 Совет доорундағы мамлекеттерди мындай сен өзүнчө кете бер деп чыгарып ийгенге кызыктар эмес да. Эң башында эле Прибалтикалык 3 мамлекет чыгып кеткенде эле алар дароо чыгып кетишкен да, калгандардын баарын бүгүнкү күндө кандай бир себептер менен саясий, экономикалык жактар менен камап койгон. Кыргызстан кичинекей мамлекет болгондон кийин анан азыркы президенттен мурункусу баягы газовый инфраструктураны $1 саттырып, дагы бир топ маселелер чечилип, бүгүнкү күндө биз экономикалык жактан дагы абдан көз карандыбыз. Ошон үчүн, мисалы үчүн биз өзүбүзчө саясат жүргүзөбүз, силер бизге такыр келишпегиле деген күнү алар экономика жагын эметип бурап койсо, газсыз отурабызбы же бензинибиз кымбаттап кетеби тигил мул деп элибизде кайра көтөрүлүп чыгат да. Ошон үчүн ар бир бийлик түшүнөт. Биз өз алдынча көз карандысыз деш үчүн биз акчаны жакшы табышыбыз керек, мамлекетибиз бай болуш керек, карыздарыбыздан кутулушубуз керек. Ошондо өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө кичинекей орчулук болсо акчаны кайдан алабыз дейт. Акча алгандан кийин уже ошол алган акчаларыбыз кайсы мамлекеттен алсак, кайсы уюмдан алсак, ошого мындай бул акчанын ордуна биз силерге мындайды камсыздап турабыз деп сүйлөшүүгө барганга андан башка жол жок. Жогорку кеңешке ошо кайра шайлоо жөнүндө дагы парламентте айтылды. Ошо кайра шайлоо жакын арада болобу? Мен ойлойм болуш керек, анткени себеби эгер кайра шайлоону өткөзбөй койсо, анда азыркы премьер-министрликке келген киши бул саясий төңкөрүштү жана көчөдөн ак үйдү алуу менен эмес, элдерди көчөгө чыгарып туруп кылып алды дегенге барабар болот да. Анткени себеби биз конституция боюнча бизде парламенттик мамлекет, парламенттик партиялык тизме менен келет деп баары так жазылган. Анан жок алындай болбойт, момундай кылабыз дегени эмне негизинде айтып атат. Ошон үчүн азыр шайлоо болсо, элдердин баарын чогултуп, кандай кийинки кадам кандай болуш керек, эмне кылсак болот деп тегерек столго отуруп эле келгиле деп чакырса, мен ойлойм элдин баары бүгүнкү системанын жаман жактарын баарын алып салып, жакшы жакка нукка бурулат да. Мыйзам чегинде иштеп шайлоо болуш керек. Парламентте дагы шайлоо босогосун түшүрүү, шайлоо күрөөсүнүн суммасын азайтуу жөнүндө дагы сөз болуп атат. Жана форма 2 деген боюнча мына ушул маселелер жакын арада парламентке коюлуп каралышы керекпи? Сөзсүз, анткени себеби мына 5 октябрда болгон окуя эмнеден чыкты деп эгер элдерге айта кете турган болсок, ушул жана порог өтө турган чекит аябай бийик болгон үчүн жаштардан эч ким келе алган жок. Ой, жаштарды айтпайлы ок. Мынакей эч качан эмеден шайлоолордон утулбай жүргөн республика кирбей калды. Канча жылдан бери кылыктай келаткан атамекен кирбей калды. Биздикинде болгон жаш партияларды уже биз андай унчукпай эле коелук деген маселе да. Бийлик, акча, дагы жол акча. 3 партия эле өтүп калды. Ошол үчүн күрөштүк белек.
Анда бийликтин баары эле бийликтин колунда болуп, акчалуулардын, коррупционерлердин колунда болуп жүрө береби деген маселе туулду да. Ошон үчүн башкалардын тарапташтардын баары жок, биз өзүбүздүн добушубузду бүгүн коргоп алабыз деп. Ошондо жана башка майда бизде 16 партиянын 3 өтсө, 13 партиянын аркасында миллиондон ашык шайлоочулар калып калды да. Бул дестабилизацияга сөзсүз түрдө алып келет. Ошентип, баягы 24% добушту алган партия дароо эле 40-дан ашык добушка ээ болуп, экинчиси дагы 40 болуп эле, анан үчүнчүсүнө мындай кичине тийип калганы бул ошо жана мыйзамда жазылып калган барьерлер себеп болду да. Ошон үчүн кайра эле ушул эреже менен бара турган болсок, кайра эле ошол эле көрүнүш болот да. Ошон үчүн биз азыр жаңы шайлоого кичине болсо дагы жаңыраак эреже менен барып, мейли 10 партия келсин. Ичинен коалиция түзүшөт, бири-бири менен сүйлөшүүгө барышат. Баарын ачык айкындылык кылса, кайсы партия, кайсы маселеде биригишип, ким кандай добуш берип атканын, айтып аткан сөзү менен кылып аткан иши бири-бирине дал келип атабы деп ошентип кете турган болсок, анда Кыргызстанда эң акыйкат башкаруу система келет. Анткени себеби бүгүнкү күндөгү парламент бул илгерки байыркы Кыргыздын курултайы. Эң мыктыларын ошо калып барат. А эң мыктысы ошо жерге барып туруп, мен элим үчүн моуну чыгарышым керек, мен элим үчүн моуну жасашым керек деп ошо жерден талкуулашып, ачык көрүнүш керек да. А бизде же парламентке кире албайсың, же түз эфирин көрө албайсың. Ошондой болгон нерселер болуп тургандан кийин, же 120-сынын баары отуруп добуш бербестен 10 киши тиги рядтан бу рядка чуркап, кнопкаларын басып коюп, анан тиги келип, мен ал күнү жок болчу, менин ордума кнопка басып коюп тур деген, бул ушу бүгүнкү күндөгү парламенттин баягы эң уже ылдый жагына жетип калганын көрүнөт да. Ошон үчүн биз мунун баарын өзгөртүп, 120 барбы? Айлык алып атасыздар, барыңар отурула, барыңардын позициясы маанилүү. Ар бир маселе боюнча ким кандай добуш берди, эмнеге ошондой добуш бердим дегенде, давай жооп бергин деп турса, мен ойлойм ошондо сонун өзгөрүүлөр болот да. Акчасы канча болушу керек, анан жана пайыз босогосу канча пайыз болуш керек? Эми бүгүнкү күндө оптималдуу боло турган болсо 3%га жанагы босогосу 3%, бирөөнү мейли миллион десин. Миллион сом болсун. А жанагы форма 2 боюнча дагы кандай сунуштар? Форма 2-нин негизи мындай түп тамыры мындай тура эле да. Мисалы үчүн айылда жашап атып Бишкектен окуса, ал Бишкекке алып алат. Же мисалы үчүн жакында мен тайжым, ой, добушумду сага берем дейт, а өзү балдары менен шаарда жашайт, а өзү айылда пропискасы айылда ошол жактан шайлайт. Мен айтпаймынбы, эмне шайлоо күнү айылга барасыңарбы десем, жок дейт. А эмне добушум силерде деле калып эле мага силип атасыз деп атпаймынбы жекеметчи? Сиз бул жерде жашап атасыз. Сизди бул жерге форма 2-ни толтурдуңар десем, жок дейт. Анда силерде эч ким Бишкекке добуш бергенге мүмкүнчүлүк бербейт. Силер келип туруп, мен ошентип Бишкекке келген, Бишкекте жашап аткан үчүн тиги айылдагы добушумду бияка алып келип мүмкүнчүлүк бергиле деген мүмкүнчүлүк. А силер балдарыңар менен Бишкекте жашап атып, айылга бир шайлоо үчүн барбайсыңар да, ошон үчүн силер ушул шайлоодо такыр эле добуш бере албай каласыңар десем, депчи. То есть мындай караганда, бул адамдын шайлоого болгон укугун карап көрүү да. Бирок ага саясат менен, например, чын эле мен ошол убакта айылга барып калат экенмин, мен айылга кетип калайынчы десе, бүттө орун жок деп коет да. А биримдикке, мекеним Кыргызстан же Кыргызстанга орун бар, алар уже сүйлөшүп коюшкан, бөлүшүп. А башка партияларга уже бүттү квота мынчадан көп болбосун деген чектөө коюп коюшкан да, бүттү уже деп койгон да. А чынын айтканда биз максималдуу түрдө жана биометрикага барып, ушундай көп нерселерди эмнеге киргиздик элек? Добуш сатылбасын, ар бир жарандын шайлоого болгон укугу кеңейсин деп, мына азыр Москвадан биздин канча деген мигранттар ошолордун баарын толтуруп документти жасаганда дагы тизмеге кирбей калдык деген маселелер чыгып атат. Өзүмдүн кызым мынакей 20-га чыккан, биринчи жолу добуш берип атат, биометрикасын тапшырып, бир айдын ичинде кана эмне үчүн тизмеде жокмун деп кайра жазып атып, анан тизмеге кирди да. А көптөгөн кишилер биометрикасын тапшырса дагы тизмеге кирбей калгандар да толтура болду. То есть бүгүнкү күндө мүчүлүштүктөр аябай көп. Ар бир мамлекеттик орган кандай бир демилгени мойнуна алгандан кийин ошону кылтыксыз иштегенге чейин жеткизиш керек да. Эмеси жок болуш керек да. Мугалимдерди, бүт мамлекетте иштегендердин баарын жана административный ресурстан чектетиш керек да, бүттү сен муну менен заниматься этпейсиң депчи. Аларды эле байкуштар тажады. Жүрөгүнө купулуна толбогон кишилерге чуркап жүрүпчү. Ар бир шайлоодо ошол.
Азыркы бийликке келгендер деле кайра мына азыр кайра баштайт да. Сен ушуга шайлатасың, ушуну кыласың депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, биз шайлоо маданиятын да өзгөртүп, ар бир адам өзүнүн муягына толгон кишисине барып, ачык добушун берип, эч кимден кысымга албай, эч кимди ыйлатпай, чектетпей добуш берип келгенге мүмкүнчүлүк жетет. Форма 2 калыш керек танда, Негизи форма 2, эгер биз деген мындан да технологиялар боюнча алдыга кетип кала турган болсо, мисалы үчүн телефонум кайсы жерде болсо, телефонго кирип туруп эле өзүмдүн добушумду калтырам дей турган болсо, анда форма 2нин деле кереги жок. Мисалы үчүн мен Ошко учуп кетсем, мен Ошто добуш берем, телефон менен кетти, ошол жакта жүрөм, мынакей деп ага өзүнчө бир технологиялары бар да. Анда форма 2нин деле кажети жок болуп калат. Бул баягы физически өзүңдүн пропискаң бул жерде, а сен башка жерде жүрөсүң, командировкалап жүрөсүң дегенге эме арналган документ болчу да. Так, колуңдагы уюлдук телефон менен эле добуш берсең, анда андай форманын деле кереги жок болуп калат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо бир топ атка минерлер шайлоого барышты эле, анан кийин ошол учурда өзүнүн кызматын тапшырган эмес, убактылуу тапшырышканда, ошол жагы азыр кандай болушу керек келерки шайлоодо? Мен ойлойм, бунун эч кандай деле эмеси жок, просто бийликтин партияларына аябай мындай жакшы нерсе да. Анткени алар кайсы бир мамлекеттик органдын жетекчисин өзүлөрүнүн тизмелерине кошуп алат. Ошол мамлекеттик орган өзүнүн жетекчисине шайлашы мүмкүн. Анан алардын структурный жана подразделениялар, региондогулардын эмеси, анан алар мынча добуш чогултуп келбесең жумушуңан айрыласың деп акырын намекать этип коет. Видеолорду көрүп атпадыкпы, даже мугалимдерге келип, мугалим болуп иштегиңер келеби? Давайте мындай кыласыңар депчи. Ошентип койсо эле баягы окуй жумушуман айрылып калбайын деген кишилер толтура да. Анан эмнеси болсо да ошол биздин жетекчи өтүп кетсе экен деп анан чуркай башташат да. Сиздер дагы, сиздердин партиядагы ушу шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп чыктыңыздар эле. Анан келерки шайлоо ошол таза өтөт деп ишене аласыздарбы? Эми дароо эле бүт баары таза, баары жакшы болуп кетет дегенге мен ишене албайм. Бүгүнкү абалдан кийин ошо шайлоо болсо экен деген деле маселе да. Анткени себеби эл мындай кереги жок, тигиндей керек десе эле азыркы бийликке туруп аткан биздин жетекчилерибиз бай саясатчы болуп жүрүшкөн да, элдин уккусу келген нерсени убада беришет да. Ал популисттик убада болуп калат дагы, ишке ашпашы мүмкүн. Ошон үчүн мен дароо эле конституцияны өзгөртөм, бир мандаттуу мажоритарный системаны алып келем, президенттик республика болот дегендерди уже сүйлөбүшкен да. Бирок бул мен артка кетүү деп билем. Буну эч качан ишке ашырбаш керек. Партиялык тизменин балким преференциалдуу деп коет да. Ошо тизменин ичинде ким биринчи орунга турат, ким экинчи турат, атайын ушундай прайм листтер болот да. Элдер добуш кимге берсе, ошол адамдын авторитети алдыраак жылып, кийинкиси кийинирээк болуп, анан ар бир адам мага азыраак киши добуш берген үчүн мен кичине артта болуп калган турбайм деп, анан өзүнүн жакшы иштери менен, жакшы мыйзамдары менен элдин оозуна кирет да, кийинки шайлоодо алдыга жылып баштайт да, ушундай маселе. Жеке талапкерлерди тандоо. Ооба, партиянын ичиндеги ким кайсы орунда турат, жеке талапкерлерди, ошондой эл эң эле көп добуш берген алдыда турган лидери дароо эле балким премьер-министрге дайындалып калат да. Бул нак жанагы парламенттик мамлекеттерде ошондой. Ал анда премьер-министр азыр биздики президент эле дайындап коюп эле анан өтө эле 30 жылдын ичинде 30 жолу алмашып кетип атпайбы? А тиги жерде уже мына менин моюнча шайлоочум бар. Аркабызда моундай ишеним турат. Биз ушинтип келдик деп, анын иштеген иши дагы сапаттуураак болмок да. Анткени себеби мына иштебей калдың, жетишпей калдың, жасабай калдың, көрсөтө албай калдың деп туруп, эмки шайлоодо добуш бербей коюшат. Ошон үчүн ар бир саясатчы кийинки шайлоодо мен алдыда жүрөйүн, ошон үчүн бүгүн жакшы иштерди жасап кетейин элим үчүн деп, анда ар бир жасаган ишин көрсөтүп, мына силер үчүн ушуну жасап атам деп, мындай жакшы. А бизге как раз ошо биз үчүн болуп аткандан кийин ушу биз үчүн жакшы мыйзамдар кете берсин деп бизде отура беребиз. То есть өнүккөн өлкөлөр да ошондой да. Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилсе жана коомчулукта айтылып жаткан сунуштар кабыл алынса, ошол жаштар келет, жаңы жүздөр келет деп ишенсек болобу? Кандай бир аркасы таза балдарды табып бир командага топтоо,
шайлоо болгонго чейин кандай реформаларды ишке ашырыш керек, эмне жетишпей атат дегенде талкуулоо кылып туруп, анан жана баннерлерди чоң кылып акча кетирип, ар бир кадамда баннер кылып отурбай эле көп агитацияны телевиденияга калтырыш керек экен да. Мындай силердей болгон нерселер, мындай акчасын баары тет асмандап кетип эле, көп партияларда акча жок болуп калып эле, анан баягы мамлекеттик каналдагы бекер кичинекей болгон эфирге биз чаптала беребиз да, а элге бул аздык кылат. Ар бир программанын багытын кантип жасайбыз, кантип депчи, баланча киши эмес, а именно кантип, кандай кадамдар, эмне үчүн ошол маанилүү дегендердин баарын талкуулап турса, элдер ошону карап туруп, бул чынында туура нерсени айтып атат, ошол жасаса чынында туура болчу дейго деп, анан биз анда канча адамдар эмес, а именно идеяга добуш бере баштайбыз да. Монун айтып аткан нерсеси аябай туура экен, келди ошону колдоп, ошол ишке ашып кетсин депчи. Митингден кийин бир топ кишилер камалды, анын ичинде жана коомчулуктагы Темирлан Султанбеков тууралуу айтып атат. Ошол алардын боштондугун талап кылып атышат да. Ошол туура талап да, сиз? Мен ойлойм, бул туура талап, анткени себеби баягы ага сен ушундай кылмыш жасадың дегенде кайсы күндүк экенин так белгисиз. 5-күнү башаламандыкка чакырды же 9-күнү митингдеби. Анан 5-күнү болсо эмне үчүн алар эле? Ал жерде көп кишилер келген. Анан мен ойлойм, бул атайын деле уюштулган эмес. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн оюбузду ойлоп атканбыз, мына ушунча 2% киши жетпей алган пайызды алып калдык, эми кийинкисинде дагы ойлонуп, кийинки шайлоодо да ойлоп атканбыз. Анан тарапташтар эмне үчүн ушинтип 3 партия өтүп кетеби, кандай подкуп болду, кандай жаман мыйзамсыз нерселер болду деп, анан андай келе эртең өзүбүздүн оюбузду айтып коелук, митинг жасап деп, анан ушинтип эле анан баягы тынчтык митинг жана андай нерсеге өсүп кетти да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, жаштар келе алышат. Жаштар мындан да кыйындарын бириктирип, мындан да сонун программаларды талкуулап, элдердин жүрөгүнө жетиш керек да. Бүгүнкү күндө адам деле биз баягы дайым батырды издеп күнүп калганбыз да, балким батыр деле маанилүү эмес. Кантип өзгөртөм деген нерсени талкуулап алсак, сонун гениалдуу демилгелер элдин башында бар. Келгиле, алып келгиле. Сен кантип ойлойсуң? Канткенде деп мына көчө бир жаш балдар менен сүйлөшсөк, жакшы бир идеяны айтып атат. Мен айтам, ушул эле модельди тетик Бишкекке барганда жасайбыз дебей, өзүңдүн айылыңан баштап көрчү. Ишке ашат бекен. Анан кандай урчулуктарды көрсөң, эмне үчүн ал ишке ашпай атканын көрүп туруп, анан жакшы модельди таап чын ишке ашыра турган болсо, анан биз бардык айылдарга жайылтып, бардык айылдарда өзгөрүүлөр болсун да, Кыргызстан өзгөрөт деп ушинтип сүйлөштүк да. Жаңы партиялар, анан жаңы жүздөр эл арасында өзүн кеңирээк тааныштырыш керек деген маселе коюлду да өткөн шайлоодо. Ошондой иштер азыр жүргүзүлүшү керек да. Албетте. Биз азыр таптакыр токтобошубуз керек. Негизи эле кыргыз элим дүйнө жүзүгүнө, мен буга терең ишенем да, эмнеси менен айырмаланып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Биз дүйнө жүзүнө эң акыйкат башкаруу системасын орнотуусу менен депчи. Анткени биз айтабыз го кээ бирде мына батыштын демократиясы депчи. Мен ойлойм, Кыргызда чыныгый элдик демократия илгертеден эле Кыргызда бар болчу да. Биз добуш бергенде да жашыруун эмес, ачык берип, мен бул батырга ишенем деп добуш берип келгенбиз. Бүгүнкү күндө биз ошол нерсе кантип өтүп атат? Ачык айкындуулукту кантип ишке ашырып атабыз? Жанагы биздин жолубузду кантип талкуулап атабыз дегендин баарын көрсөтүп, жакшы нукка түшүп кете турган болсок, анда башка мына азыр биз деле Белоруссияда мындай болуп атат, Украинада тигиндей болуп атат, тиги мамлекетте тигил деп карап аткандай эле Кыргызды да көптөр карап атат. Анан эгер биз ошентип бир жакадан баш, бир жакадан жең деп баарыбыз бир муштун болуп алдыга жыла турган болсок, сонун нерселерди ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баары мыйзамдык нукта болуш керек. Мыйзамдан тык тайса эле башкалар, эмне үчүн ал мынтип атса мен ага жардам беришим керек деген, өзү иштесин, көрөлүк деген нерсе болуп калат. Ошон үчүн мыйзам чегинде келип, ачык айкындуулуктун аркасы менен келип, кеңири талкуулап, кел, айт, жаса деген нерселердин баарын ишке ашырсак, колубуздан баары келет. Башында биз өкмөттүн структурасы жөнүндө айтканда, сиз ошого анчалык канааттанган жокмун деп айттыңыз да. Ошо сиздердин арасында ошо өкмөткө кире тургандай жаштар бар да, Албетте бар, бирок биз дароо эле премьер-министрди колдобогонубузга байланыштуу сунуштаган деле жок болуш керек. Сунуштаса да биз сүйлөшүп алганбыз, баягы революциядан кийин эле сразу баягы бир орундарды ээлей баштабадыбы? Ошондо биз айтканбыз, стоп, эч ким эчтеке орунду ээлебейт.
Биз деген кандай бир портфель үчүн бияка келген эмеспиз. Биз андан көрө көзөмөлдөп, эмне үчүн ушуну жасап атасың? Бул мыйзамдан чыгып бартат, бул мыйзамдан тайып бартат дегендерди ачык көзөмөлгө алабыз. Бүгүнкү күндө ошол нерсе маанилүү эмес да, маанилүү жол. Кайсы жол менен биз аны оңдойбуз? Бүгүнкү күнгө карасак, жолду деле көп талкуулабай эле да. Назначенияларды. Асандын ордуна Үсөн келгенден баары жакшы болуп кетпейт. Биз баарыбыз жапа-тырмак болуп, ушул оор болсо да ушул жолду баарыбыз мойнубузга кабыл алып, ушунун аркасынан иштейлик десек, ал башкачараак маселе да. Ошол кандай жол болушу мүмкүн? Мисалы үчүн мына баары азыр элди тетек отургузуп койгондагы баягы эле бир 200 киши мынтип эле алмашып эле бир колодадагыдай эле акчанын аркасынан, бийликтин аркасынан эле бири-бири менен алмашып эле келип атат. Аны эл ойлоп атат да, биз биякта калып калдык деп. Ошон үчүн жана борбордон ажыратуу, децентрализация деген нерсени полностью беришибиз керек. Мисалы үчүн мына мен деле шайлоого барганга чейин башталгыч кесиптик билим берүүнүн агентствонун директору болгом да. Анан элестеткиле ошол тетиги кайсы бир айылдагы турган лицейди эмне сатып аласың, канча кадам таштайсың, каяка барасың, эмне кыласың дегендин баарын биздин борбордогу Эркиндик бульварында жайгашкан финансы министрлиги чечет да. Акчаны берем, бербейм, берем, бербейм депчи. Анан кантип ошол жактагы лицейдин директору өзүн башкаруучу деп сезсин? Дүйнөлүк практикада бар. Сенин момунча балаң барбы, окуткан үчүн мынакей мамлекет сага могул акчаны берет. Өзүң кызмат кыл, акча тап, попечительдерден сура, ата-энелер менен сүйлөш, донорлорго проект жазгын. Эң негизгиси ошол жердеги балдарды эң сонун устат кылып даярдап чыккын. Аны мен көрөм. Канча балаң өзүнүн профессиясы менен иштеп атат, канча балаң жеке ишкери болуп кетти, канча балаң эмне болуп атат деп ошентип алып алсак болот да. Биздикилер ошо балдары канча болуп кеткенин көп аныкташпайт. Зато кайсы программаны жазып атасың, окуу программаң мындайбы, сааты тигиндейби деп баягы ичиндеги эле бир болбогон бир мындай стакан ичиндеги эле буряны кыла беришет да. Фактически бул маанилүү эмес. Стандарттар бар. Сен баланы момундай кылып даярдап чыгышың керек. Эркиндик бериш керек. Директор билиш керек, ушул акча мага момунча берилет экен. Ушул акчаны мен кантип үнөмдөп өтөм? Бүгүнкү күндө мага кандай бир материал сатып берген маанилүүбү же крышаман суу агып атканды мен жакшылап койсом жакшыбы деп эмеси менен өзүнүн коллективи менен сүйлөшүп келе баарыбыз биргелешип муну жасап коелук дагы, тигини кийинки кадам жасайлык деп ошондо алар биздин үй бүлө, биздин ушул мекеме көрсө өзү башкарат турбайбы деп борбордон ажыратуу деген ошол да. Бизде тескеринче министр бизге агентство көрөт, агентство туруп тиги лицейге берем акча, тиге бербейм деп баягы эле коррупция болуп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө даже мындай агенттиктерге акча жөнүндө вообще мен берем же бербейм деген маселени чечиш керек. Мына бала барбы, ошо баланын санына карата момунча акча. Анан балаң кандай көтөрүлүп чыкты деген ал уже рейтинг. Бүт жерде рейтинг болуш керек. Мына медиктердин рейтингтери бар чет өлкөдө. Эң кыйын рейтинг нейрохирург мул, стоматолог мул деп, больницалар рейтинг, бизде мектептер, лицейлер рейтинг болуш керек да. Анан рейтингдин башына чыгыш үчүн мен могул иштерди жасасам жакшы болот экен десе, ар бир жетекчи кандай болбосун жакшылардын арасына киргиси келет да. Анан тытынып рейтинг менен өйдө жака жыла баштайт. Рейтинг менен өйдө жака жыла баштаса, значит, балдары жумушка жакшынака орношуп атат, мыкты адистерди даярдап атат деген болот. Анда кайра эле тегеренип келип, биздин балдарыбыз мыкты адис болуп чыгат. Биздин балдарыбыз сонун жумуштарга кирет, өзлөрү жеке ишкери болуп алат. Ошентип системанын баары оңолот. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайсы тармак, даже маданият тармагы. Мына бүгүнкү күндө ушул 3 тармакка тең ижара маселеси бар да. Мыйзам боюнча 70% акча өзүндө калат десе, Минфин жок деп барын алып алган өзүнөчү. Анан ижарага берсе да акчасы өзүнө тийбесе, бюджеттен келген акчаны да ачып койчу каржылоону деп өзүлөрү тапкан акчасын да Минфин каржылабай турса, 25 декабрда финансирование ачып берет. Же ремонт жасай албайт анда, же ошентип эле кыйналып эле жүрүшөт канча жылдан бери. Жыл сайын айтабыз, ошо парламентте көзөмөл деген ошол да. Тети Минфинди кичине мындай тизгинин тартып койчу, мыйзамды иштетсин деген ошол да. Ошондо алар чакырып, Минфин, сен мыйзамды эмне 70%-ын калтырбай элесиң, эмне тигинтпей элесиң деп мынтип тизгинин тартып коюш керек да. Ага барышпайт, парламентте гыжу-гыжу эле боло беришет, өзү менен өзү болушу эле. Анан элдин жанагы наразычылыгы ошондон пайда болот да. Бүттү партиялар өткөн шайлоодо ошо каражаттарын кетирип койду. Мисалы, сиздердин партия каражат чогултуп топтоду эле.
Анан азыркы шайлоого кантип барышат партиялар же ушул жана каражаттарын бурур шайлоо комиссиясы кайтарып бериши керекпи? Мыйзам боюнча кайтарып берет, анткени себеби баягы өтпөй калды деген, шайлоо тапкыр болбой калды деген эмеге келгенден кийин кайтарып бериш керек. Анан эгер күрөсүн дагы түшүрүп берсе, анда кийинки шайлоого каражаты деле жетишип, жакшынакай кайра барса болот да. А так бул чындыгын айтканда абдан билбейм, башка партиялар бат эле каржылоо фондусун таап коюшту. Биз 10 күндөй жакын фандрайзинг кылдык. Жөн эле элдерден 50 сом, 5 сом, 10 сом, 20 сом, 200 сом деп түшүп атканын көрүп, ушунчалык ишеним да бар экен да, жаңыланууга, жаңы жүздөр келсе экен деген нерсеге уже элдер да уже сусап калган экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жаңы деген бул жаш, прогрессивдүү, кичинекей болсо дагы топ ошо парламентте отуруп мыны кылабыз, тигини кылабыз дегенге заман келген экен да. Эми түшүнүп атабыз, көп нерсени акча чечип коет. Биз кээ бирде тиги чоңдорду урушабыз, но баары шайлоодо чечилет да, бийлик ким болот дегенде. Анан эбегейсиз ошо байыган кишилер чачат. Анткени бийликте туруп алар кайра эбегейсиз байлыктарды өзлөрүнө жасайт да. Анан ошондой кишилер абалык оор, пандемия болуп атат, көп кишилердин акчасы жок. Анан 2000 сомдон болсо деле 5 киши добуш берсе 10 000 сом болсо да кичине каражат экен деп акчаны алып коюшат дагы. Ошону менен баягы акчалуулар өтүп калган заман болгондо. Ошон үчүн мен ойлойм, акча жанагындай болот. Ишенем, что эми күрөөнүн дагы көлөмүн азайтарына и порогду да азайтарына ишенип, биз ушу бир 19 партия парламентке келсе, коалиция түзүп, оппозиция болуп, чыныгы парламентаризм өнүгүп кеткенге сонун эме бар да, мүмкүнчүлүк бар да азырчы. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого нааразы болуп чыккандардын арасында болдуңуздар. Ушул бизге кандай сабакты берди деп эсептейсиз? Мен ойлойм, 5 октябрда болгон революциянын максаттары урдалды азырчы. Революциядан кийин биз баарыбыз тегерек столго отуруп, Кыргызстанды кантип сактап калабыз? Дүйнө жүзүндө кантип сонун нерсени көрсөтөбүз? Эмнени оңдосок сонун болот деген нерселерди. Мен мындайды айтып атсам, баары Рита койчу, сен идеалист экенсиң, бул жомок да депчи. Бийликти басып алат, биринчи чуркап келген алат деп улуу кишилер ушуну айтып атканда ичим ачышты. Анткени себеби биз жаңы мунга дагы сен келип эле басып алсаң болот турбайбы деген нерсени көрсөтүп койсок, анда муштуму чоң ушундай бир нерселерди алар түзмө-түз кабыл алышы мүмкүн да. Мен ойлойм, ооба бийликти алыш керек, но бирок ан сезим менен, жакшы ойлор менен, элге жакшы идеяларды сунуштоо менен алыш керек деп ойлойм да. А мындай физический расправа эмес да. Сен башыңды жулам деген кишилер абдан көп болду да ошол күндөрүчү. Анан элдин баары сен коркпой кантип жүрөсүң дейт. Эгер өзүмдүн Кыргызстанымды ары бери басып жүргөндөн коркуп калсам, анда башкалар эмне болот дедим. Коркунуп жашагандан көрөк өлүп калган жакшы. Кыргыздар илгертеден эркин, оюна келгенде сүйлөгөн эл болгонуна байланыштуу. Мен ойлойм, эркиндик, мындай коркпой жашоо деген бул абдан маанилүү нерсе да. Ошон үчүн мен ал үчүн күрөшөм. Бүгүнкү күндө ошо жана Үмүтбек деген балабыз өтүп кетти жарадардан. Ошонун ата-энесинин алдында жерге коюлуп аткан күнү өзүм ичимен айткамда, мен колуман келгендин баарын ошо Үмүтбектин үмүтү орундалганга иштете берем депчи. Мен аны аткарам. Жеке ойлоруңузду да билдирип, анан кийин жаш, биз саясатта жаш экенбиз, анан көп нерсе дагы биздин ойлорубузду башкача нукка бурууга шарт түзөт экен деп айттыңыз го. Ушул эмне себептен ошондой деп айттыңыз? Мисалы үчүн жаш партиялар деле көп келди да. Но ушундай абалга түшүп калганда келгиле бириге калып туруп бир кандидатты көрсөтөлүк, келгиле бириге калып мондай иштерди жасайлык десек, баары жок болуп кетти да. Бул дагы жана чоң партиялардын запасной аэродрому кылып коюшкан да. Анан азыр анан кайсы должность ээлеп алсак деп кээ бирлер должность ээлегенге кетишти.
площадьта бирөөнүн жаны кыйылып атса, канча деген элдер силердин добушуңарды коргоп келдик деп добуш коргоп келип атса, силер ошол эле портфельби? Ал жерде жыргата турган эчтеке жок. Мамлекеттик службанын айлыгы момундай. Сен кандай бир жаман ишке барып, коррупцияга барсаң байыйсың. Чынчыл иштей турган болсоң, айдын башында эле акчаны коротуп коюп, эчтеке ал акча жетпейт, ал айлыкта мамлекеттикте орундагы системаны өзгөртүш керек. Сен оюң барбы ошо системаны өзгөртө турган деген маселе туулду да. Ошон үчүн жаштарды деле бирөөлөр жетелеп жүргөндөй сезим болду. Биз ушу биздин жеке партиябыз ушу баарына барып эле келгиле сүйлөшөбүз, келгиле мындай кылабыз деп аракеттерибизден баягы натыйжа чыкпай койгонуна байланыштуу. Даже биз кичине жаман да көрүнүп алдык, баягы ушинтип эле коркунуч сезиммен жашап калабызбы дегенде, ким мойнуна алат дегенде, Бабанов макул мен алайын дегенде, жаш партиясы Бабановду да колдоп чыкканбы деп ошондойго окшошуп калдык да. Но ошол кезде партиянын амбицияларын баарын тияка коюп туруп, мыйзамдуу жол менен бир нерсе болобу же ушинтип эле коркутуп үркүткөндөр үстөмдүк кылып алабы деген маселе мээбиз менен түшүнүп аттык, что жаңы бала, жаш бала деп Тилек Тактагазиевди бир сыйра көрсөтүп атканбыз. Аны элдин баары койгулачы, ал жаш бала кантип эле премьер-министр болсун, күлкүнү келтирбегилечи дегенде ошол жака бардык да. Тилекке каршы ошол шайлоодо айым болсочу деп мындай ички дүйнөм менен сезип турдум да. Айым болсо, айымдардын кичине жашоого көз караштары башкача. Айым деген бирөөнүн да каны төгүлбөсүн, эртеки балдарыбыздын жашоосу кандай болот деп кичине бир башкача терминдер менен эметет да. Эркектер баягы сен кыйынсыңбы же мен кыйынмынбы деп мындай эме болот да, алар баягы воин. Ошентип турушат экен да. Ошон үчүн балким ушул 2-3 айдын ичинде айымды коюп коебуз десе дагы, ушул чоң эркек саясатчылар койчей дегенсип четке кагып койгону өкүнүчтүү. Но бирок мен ойлойм, бара-бара көп эле айымдар башкарууга келип, өзүнүн кыйын башкарчу болгонун тастыктайт болуш керек. Мен көрүп атабыз, Европа мамлекеттеринде деле даже ички иштер министрлиги жаш айымдар сонун тажрыйбаны алып келген, көрүшкөн кантип иштейт экен система. Ошентип келип реформа жасап аткандарын көрүп атабыз да. Мен үчүн абдан чоң сабак болду, биздин партиябыз үчүн абдан чоң сабак алдык. Эми мындан ары дагы ошо элдин үмүтү жанып туруш керек да. Биз эч жака кетпей элебиз, биз ишибизди улантабыз деп иштешибиз керек да. Но эми ошо жок дегенде парламентке кирип калуу маселеси болуш керек да. 7% болсо биз эч бир кандай ал жерге, даже 5% болсо дагы жаш партиялар аяка кирүү мүмкүнчүлүгү жок экен. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Өлкөдөгү коомдук саясий абал, келаткан алдыдагы шайлоо тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда жарандык активист Рита Карасартова болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Жакшы калыңыздар.